күлүп жүрсөм сен бактылуу дебегин, мен кайгыны күлкү менен жеңемин депчи. Ооба. Кайгыларды албетте күлкү менен неме кылып койсоң, тышкы көрүнүшү ошол да. Мен адамдарга көп айтам да, азыр бир жакшы нерсени айтса, күлөсүң да. Мисалы, мына ушул анекдот көп айтам. 3 адам отуруп алып, сөздөн сөз чыккандан кийин үчөө талашып калыптыр. Дүйнөдө эмне күлүк дегенчи? Бири профессор, философ, экинчиси электрик, светти караган. Үчүнчүсү врач, жөнөкөй адамдар эмес. Отуруп алып, сөздөн сөз чыгып туруп, дүйнөдө эмне күлүк деген талаш болуп калыптыр да. Дүйнөдө эмне күлүк? Я. Күлүк. Ой күлүктөр. Дүйнөдө ой. Философ ошону айтып атканда, дүйнөдө эң күлүк ой. Канат мына оюң менен аны бүтүрдүң, муну бүтүрдүң. Электр күлөт экенде, качы чоң эле адамсың. Мындай жаш баланын ойнойн. Дүйнөдө эң күлүгү свет күлүк. Мына бассаң өчөт, бассаң эле күйөт. Мага десе паланча километрге барыптыр. Эң күлүгү свет. Десе, врач деле өзүнүкүн бергиси келбейт экен. Жок, дүйнөдө эң күлүгү ичип өткөн адам күлүк дейт экен да. Ичип өткөндө ол ой, свет бет кызыктырбайт, урганбайдан кетесиң депчи. Азыр ушуну айттым, күлдүңүз да. Ушул эки жолу кайталасам, жылмайып эле коебуз, Үчүнчү жолу кайталасам, уже крышадан кетти дейсиз да. Кассета чайнап калды дейсиң да. Жакшы сөз айтсаң адам баласы, бир жолу айт угат, эки жолу мындай эле, үчүнчү жолу уккусу келбейт да. Үчүнчү жолдо уже уккусу келбейт да. Эми сенин проблемаңды, сенин кайгыңды ким уккусу келет, Сенин кайгың ол өзү араң жүрсө, ана сенин проблемаң, сенин кайгың ким уккусу келе турат.